Жалал Абад облусунун аймагында мыйзамсыз иштеп жаткан стоматологиялык клиникалардын иши убактылуу токтотулду. Сузак, Базаркоргон жана Ноокен райондорунун Жалал Абад шаарынын аймагында стоматологиялык клиникалардын ишмердүүлүгүнө аудит жүргүзүлдү. Анда 122 жеке менчик стоматологиялык клиниканын 78и тиешелүү лицензиясы жок иштеп жүргөндүгү аныкталды. Текшерүү учурунда адамдардын көпчүлүгүнө протездөө, имплантация, тиштерди хирургиялык жулуп алуу жана башка ушул сыяктуу жогорку адистештирилген стоматологиялык кызматтарды көрсөтүү үчүн тиешелүү кагаздары атайын жогорку билими жок стоматологиялык кызматтарды көрсөтүшкөн. Бул туурасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы билдирди. Жалпы салмагы 3,5 тоннага жакын аммиак селитрасын аткезчилик жол менен алып өтүү фактысы аныкталды. УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан контрабандага каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иш-чаралары уланууда. Анда 18 март күнү Баткен Разаков унаа жолунда Лейвек районунун 39 жаштагы тургунунун башкаруусундагы Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоунаа токтотулган. Текшерүү учурунда унаадан жалпы салмагы 3,5 тоннага жакын аммиак селитрасы табылган. Айдоочунун жанында тиешелүү документтери болгон эмес, унаа жана кармалган жүк Ортобоз чек ара заставасынын аймагына жайгаштырылды. Учурда тиешелүү ыкчам издөө иш-аракеттери уланууда. Сокулук районунда алдамчылыкка шектүү кармалды. 13 март күнү телефон аркылуу алдамчылыкка кабылгандыгын айтып, шаардын тургуну милицияга кайрылган. Анда айымга бейтааныш адам телефон чалып, уулу унаасы менен кичинекей баланы сүзүп кеткендигин билдирген. Ишти бүтүрүүгө болгон акчасын которууну талап кылган. Жабырлануучу маалыматты тактабай туруп 81 000 сом акчасын Ringa Trade сайтындагы реквизитке терминал аркылуу которгон. Милиция кызматкерлери аталган факты боюнча тергөө иштерин жүргүзүп, жабырлануучу акча которгон Ringa Trade сайтындагы эсеп Сооронбек уулу Ырысбекке таандык экендигин тактаган. Ал эми Сооронбек уулу бул аракетти Молдавановка айылындагы номер 1 абак жайында жаза өтөп жаткан бөлүүсүнүн көрсөтмөсү менен жасагандыгын билдирген. Шопоков шаарынын тургуну Сейталиева Гульнара Жолдошбековна арызы менен кайрылган. Ал арызында 2023 жылдын 13 март күнү болжол менен саат 16:40 чамасында анын уюлдук телефонуна белгисиз жаран чалып, арыздануучунун уулу жол кырсыгына кабылып адам сүзүп алды деп билдирген. Ал адам менен сүйлөшүп бүтүрүш үчүн сүйлөшүп бүтүрүп койдум, ошол себептен 100 000 сом акча бериш керек деп талап кылып, Ringa Trade сайтына 100 000 сом которуп берүүнү талап кылган. Ысык көлдө жергиликтүү тургундан акча талап кылууга шектелген адам кармалды. Февраль айында жергиликтүү тургун кылмыш чөйрөсүндөгү адамдар тарабынан опузалап талап кылуу фактысы боюнча айтып, аларга чара көрүү өтүнүчү менен облустук милицияга арыз жазган. Маалыматка караганда, шектүү жарандар акча жана мүлк талап кылып, алардын бири бычак менен коркуткан. Кылмышкерлер айыл тургунуна физикалык күч көрсөтөм деп коркутуп, опузалап атын тартып алган. Алар малды унаага жүктөп, өздөрү менен кошо алып кетишкен. 17 март күнү Кемин районунун Кызыл Октябрь айылынын тургуну сыртта тоңуп каза болгондугу боюнча милицияга кабар түшкөн. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгында маркумдун денесинен ур тепки жана бычактан калган жаракаттар табылган. Кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө шектүү катары маркумдун тууганы кармалды. Анын кылмышка тиешеси бар экенин маркумдун аялы билдирген. Бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ыкчам аракеттердин негизинде бул кылмышка шектүү деп Кемин району Кызыл Октябрь айылынын Алгы Жамангул көчөсүнүн номер 18 үйүнүн тургуну 24 август 1989 жылы туулган Сармашаев Тилек Темирбекович кармалып, бардык соттук бардык экспертизалар дайындалып, ал тергөө жүрүүдө. Ошондой эле шектүү Сармашаев Тилек Темирбекович Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96-97 белгилеринин негизинде азыр Кемин районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына киргизилди.
Үрөй учурган жол кырсыгында 2 адам каза тапты. Жол кырсыгы 21 март күнү болжол менен түнкү саат 2 чамасында болгон. Жети Өгүз районунун Кичи Жаргылчак айылындагы аялдамада жубайлар Каракол шаарына кетүү үчүн жол тосуп турган. Ошол учурда Оргочор айылынын тургуну аларды ала кетүү үчүн токтоп, унаага отургузуп жатканда Volkswagen Golf унаасынын айдоочусу Audi унаасын сүзгөн. Окуя болгон жерде Audi унаасынын айдоочусу жана унаага отуруп жаткан аял адам каза болгон. 2 адам ооруканага жеткирилген. Жол кырсыгын жасаган Volkswagen'дин айдоочусу мас абалында болгондугу аныкталган. Бишкекте айдоочу жөө адамды сүзүп кетти. Кырсык 22 мартта түнү Токтогул жана Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган. Анда Равон унаасынын айдоочусу Токтогул көчөсү менен батышты көздөй бара жатып, жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан 39 жаштагы адамды сүзгөн. Натыйжада жөө адам алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Учурда айдоочунун унаасы айып короого токтотулуп, тийиштүү экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Мас абалда унаа башкарган жарандар камакка алынды. Ош облусунун аймагында 21 мартка чейин 45 айдоочу мас абалында унаасын башкарып бара жаткан учурда токтотулган. Мас абалда унаа башкарып наркологиялык борборго баруудан баш тарткан же айдоочулук күбөлүгү жок айдоочулар 5 суткага чейин камакка алынат. Соттун чечими менен 4 айдоочу 3 суткадан 5 суткага чейин камакка алынды. Ошондой эле 7 айдоочу 1 жылга чейин унаа айдоо укугунан ажыратылды. 11 материал сот өндүрүшүнө алынган. Жер тилкелерин мыйзамсыз каттоого жана бөлүп берүүгө тиешеси бар Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Орок айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Анын жашаган жеринде издөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында материалдар жана буюмдар табылып алынган. Учурда расмий документтерди мыйзамсыз даярдаган каналдын башка катышуучуларын аныктоого багытталган ыкчам иликтөө иш-чаралары уланууда. Ветеринардык жасалма дары-дармектерди жашыруун өндүрүп сатып келген адамдардын тобу аныкталды. Аталган топ бодомалды жандыктарды жана жылкыларды дегельминтациялоо үчүн каттоодон өтпөгөн жана тийиштүү түрдө катталбаган ветеринардык дары-дармектерди узак убакыт бою мыйзамсыз даярдоо жана сатуу менен алектенген. Дарылар өндүрүш техникалык стандарттарды жана шарттарды сактабастан, боекторду, жыпар-жыттуу заттарды кошуу жолу менен жасалып, тийиштүү сертификаты жана башка уруксаат кагаздары жок ветеринардык даарыкана аркылуу сатылган. Козголгон кылмыш ишинин алкагында зарыл болгон ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп, жыйынтыгында ветеринардык препараттарды чыгаруучу цехтер, кампалар жана ветеринардык даарыканалар аныкталып, алардан 300 кутудан ашык сапатсыз ветеринардык дарылар, ошондой эле аларды даярдоо үчүн колдонулган чийки заттар жана материалдар алынды. Жалал Абад шаарында жана Сузак районунда компьютердик клубтарга жамынып иштеп жаткан мыйзамсыз оюн-зоок жайлардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Көмүскө оюн-зоок жайлардын айрым уюштуруучулары жана администраторлору 17 мартта кармалган. Аталган жайлардын ар биринин ай сайын акча жүгүртүүсү 1 миллион сомдон ашуун болгон. Жашыруун жайлардын кассаларынан бир күндүк мыйзамсыз аракеттеринен түшкөн 200 000 сомдон ашуун акча каражаты табылган. Ошондой эле оюн автоматтардын ролун аткарган тиешелүү программалык камсыздоо менен камтылган жалпысынан 40 жакын компьютер алынды. Аны менен катар ал жайлардын 30 кардары дагы ал жерде болуу жагдайларын тактоо үчүн кармалды. Учурда кылмыш иши боюнча тиешелүү салыктык текшерүүлөр жүргүзүлүүдө. Бишкектин экс-вице-мэри тазалык ишканасынын мурдагы жетекчиси Рысбек Сарпашев кармалды. УКМК маалымдагандай, ал мүлк уурдоо жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айыпталууда. Сарпашев 2017-2018 жылдары тазалыкты жетектеп турганда кол алдындагылар менен сүйлөшүп, автотетиктерди иштебеген жана жетишсиз болгон техникалардын күйүүчү майлоочу майларын эсептен чыгарып турган. Кийинчерээк запастык тетиктер, күйүүчү майлар сатылып, ал акчаны өзүнө ыйгарып алган деп айтылат маалыматта.